4-сентябрь 2019 жыл. Билим берүү жана илим министрлигинин буйругуна ылайык Кудайберди Кожобеков Ош мамлекеттик университетинин ректорунун милдетин аткаруучу болуп дайындалды. 17-сентябрь 2019 жыл. Кыргызстандагы Туркиянын өзгөчө жана ыйгарым укуктуу элчиси Жеңгиз Камил Фурат баштаган делегация Ош мамлекеттик университетинде болуп, ректордун милдетин аткаруучу Кудайберди Кожобеков менен жолукту. 7 октябрь 2019 жыл. Ош муунун индустриалдык педагогикалык коллежинин алдыңкы тажрыйба борборунун заманбап окуу имаратынын курулушу башталды. 20 октябрь 2019 жыл. Ош муунун Акбура кампусундагы медицина факультеттери үчүн 2 кабаттуу 2 жаңы окуу имаратынын курулушу башталды. 22 октябрь 2019 жыл. Ош мамлекеттик университетинин Акбура кампусундагы 2 волейбол, 2 баскетбол аянтчалары жана футбол талаасы пайдаланууга берилди. 4 ноябрь 2019 жыл. Ош мамлекеттик университети менен Чехиянын Батыш Чек университетинин ортосундагы келишимдерди кеңейтүү боюнча 2 тараптуу макулдашууга кол коюлду. 5 ноябрь 2019 жыл. Кудайберди Кожобеков Ош мамлекеттик университетинин ректору болуп шайланды. Ректордук орунга 4 талапкер катталып, Кудайберди Кожобеков үчүн шайлоочулардын 96% добуш берди. 6 ноябрь 2019 жыл. Ош муунун педагогика, психология жана дене тарбия факультетинде курулган спорт комплекси пайдаланууга берилди. 25 ноябрь 2019 жыл. Ош мамлекеттик университетинин 80 жылдык мааракесине карата түштүк аймагындагы жогорку окуу жайларынын студент кыздар арасында спорттун волейбол түрү боюнча мелдеш өттү. 29 ноябрь 2019 жыл. Ош мамлекеттик университетинин номер 2, номер 3, номер 4, номер 7 студенттик жатаканаларына видео байкоо орнотулду. Жатаканалардын шарты жакшырып, студенттер үчүн эс алуу бөлмөлөрү, китеп окуучу кааналар ачылды. 4 декабрь 2019 жыл. Ош муунун ректору Кудайберди Кожобеков Туркиянын Кыргызстандагы элчисинин билим берүү иштери боюнча кеңешчиси Харун Каржы жана Томер түрк тилин үйрөтүүчү борборунун Кыргызстандагы директору Ахмет Көзүбол менен жолукту. 2019 жыл 9 декабрдан 17 декабрга чейинки аралык. Ош мамлекеттик университетинин ректору Кудайберди Кожобеков Кытайдын Чанша шаарында Конфуций институттарынын жыл жыйынтыктоочу аземине катышты. Ошол эле күнү Үрүмчү шаарында Синьцзян педагогикалык университетинин ректору Фархат Жалал мырза менен жолугушту. Андан соң ректор Кудайберди Кожобеков Пекин шаарында Кытайдын Борбордук улуттар университетинин ректору Хуан Тян менен Кыргыз-Кытай гуманитардык алмашуу борборун түзүү жөнүндөгү келишимге кол койду. Кытайга болгон иш сапарында Кудайберди Кожобеков кытайлык түрколог, кыргыз таануучу, манас таануучу профессор Мухаммедху Чжэнхуа менен жолугушту. 17 январь 2020 жыл. Ош муунун университет волейбол клубунун оюнчуларына спорттук кийим берилди. 30 январь 2020 жыл. Ош муунун ректору Кудайберди Кожобеков жетектеген делегация Туркиянын Сивас, Анкара, Токат, Амасия шаарларындагы Туркиянын жогорку окуу жайлары менен кызматташтыкты өнүктүрүү максатында иш сапарда болушту. Ош муунун ректору Кудайберди Кожобеков Россия жана Европага академиялык мобилдүүлүк программалары боюнча билим алууга аттанып жаткан студенттер менен жолугушту. 12 февраль 2020 жыл. Ош муунун ректору Кудайберди Кожобеков Япониянын Кыргызстандагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Сигеки Маеде менен жолукту. 19 февраль 2020 жыл. Кыргызстан жана Россиянын кайчылаш жылынын алкагында Ош мамлекеттик университетине Түштүк Урал мамлекеттик университетинин ректору Александр Шестаков иш сапары менен келди. Александр Шестаковго Ош муунун ардактуу профессору наамы ыйгарылды. 25 февраль 2020 жыл. Ош мууда мектеп бүтүрүүчүлөрүн кесипке багыттоо жөнүндө меморандумга кол коюлду. 12 март 2020 жыл. Ректор Кудайберди Кожобеков ички мобилдүүлүк боюнча Ош декларациясынын жана эки тараптуу келишимдердин негизинде өнөктөш жогорку окуу жайлардан Ош мууга 2019-2020 окуу жылынын 2 семестрин окууга келген студенттер менен жолугушту. 2020 жыл 19 марттан 6 апрелге чейинки аралык. Ош мууда билим берүү онлайн режимине өттү. Пандемия шартында студенттерге аралыктан билим берүүгө программалар иштелип чыкты. Келбил мобилдик тиркемесинин түзүүчүлөрү менен биргеликте студенттер үчүн ыңгайлуу жаңы мүмкүнчүлүктөр түзүлдү. Жогорку окуу жайларга даярдоо борбору тарабынан Ретест Чекит КЖ деген жалпы республикалык тестке даярдыкты текшерүүчү сайт ишин баштады. Абитуриенттерди онлайн кабыл алууда Прием Чекит Ошсу Чекит КЖ деген сайт. Видеоконференцияларды уюштурууга вебинар Чекит Ошсу Чекит КЖ деген сайт.
Студенттер сурамжылоо жүргүзүү үчүн опрос чекит ошсу чекит kg деген сайт ошму тарабынан атайын иштелип чыкты. Мындан сырткары студенттер ошмунун электрондук китепканасынан пайдаланууга 100% мүмкүнчүлүк алышты. Ошмунун дата борборунда иштеп жаткан mail чекит ошсу чекит kg пошталык серверин колдонуу менен ар бир окутуучунун расмий электрондук дареги түзүлдү. Ошондой эле байге фонду 60 000 сомду түзгөн аралыктан билим алабыз видео конкурсу жарыяланды. Конкурс аралыктан билим алуунун технологияларын студенттерге жайылтуу, өз алдынча билим алууга үндөө, студенттик тайпаларда онлайн жана дистанттык байланышты күчөтүү максатында уюштурулду. Финансылык ишмердүүлүктү санариптештирүү. Ошмунун ректору Кудайберди Кожобеков Мегаком компаниясынын жетекчилиги менен сүйлөшүп, Ошмунун окутуучулары студенттер үчүн акысыз интернет жана байланыш кызматын кошууга жетишти. Студенттер төлөмдөрүн баланс KG, Мегапей жана О денге электрондук капчыктар аркылуу өлкөнүн бардык аймагынан төлөөгө мүмкүнчүлүк түзүлдү. 24 март 2020 жыл Ош мамлекеттик университети жалпы жамаатынын колдоосу менен коронавирусту алдын алуу иш-чаралары үчүн профессордук окутуучулук курамдын эмгек акысынын эсебинен 700 000 сом акча каражатын бөлдү. 23 апрель 2020 жыл Ошмунун ректору Кудайберди Кожобеков пандемия шартында Ошмуда окуп, жатаканаларда жашап жаткан чет өлкөлүк студенттерден кабар алды. 27 апрель 2020 жыл Ошмунун ректору Кудайберди Кожобековдун демилгеси менен Бириккен кесиптик кошуун комитети тарабынан окуу жайда эмгектенген жардамга муктаж 130 кызматкерге гуманитардык жардам берилди. 26 май 2020 жыл коронавируска байланыштуу өлкөдө жаралган кырдаалга карабастан Ош мамлекеттик университети аралыктан билим берүүнү үзгүлтүккө учуратпай, аз убакытта кырдаалды жөнгө сала алды. Ошмунун ректору Кудайберди Кожобеков пандемия шартында 1000ден ашуун студенттер менен бир учурда Zoom платформасы аркылуу баарлашты. 28 май 2020 жыл Ош мамлекеттик университетинин 80 жылдык мааракеси коронавируска байланыштуу онлайн форматында өттү. Иш-чаранын жүрүшүндө Түштүк Урал мамлекеттик университети менен Ошмунун кыргыз-орус факультетин ачуу жөнүндөгү келишимге онлайн түрүндө кол коюлду. 80 жылдык мааракеге Түркия, Кытай, Орусия, Казакстандын жогорку окуу жайларынын жетекчилери онлайн катышты. 29 май 2020 жыл Ошмунун алдында ачылып жаткан Ломоносов атындагы Москва мамлекеттик университетинин филиалынын курулушу башталды. Ошмунун профессордук окутуучулук курамы жана Россиянын Ош шаарындагы генералдык консулу Свистин Роман имараттын пайдубалына капсула коюшту. 1 июнь 2020 жыл Ошмунун 2020 жылдагы бүтүрүүчүлөрү үчүн жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестацияны окутуунун дистанттык технологиясын колдонуу менен уюштуруу жана өткөрүү тартиби иштелип чыкты. Билим берүү жана илим министрлиги Ошмунун тажрыйбасын үлгү катары башка жогорку окуу жайларга сунуштады. 1 июнь 2020 жыл Ошмунун ректору Кудайберди Кожобеков балдарды коргоо күнүнө карата Ош шаарындагы Боорукердик интернат үйүндөгү балдардан кабар алып, аларга белек берди. 3 июнь 2020 жыл пандемияга байланыштуу Ош мамлекеттик университетинин ачык эшиктер күнү онлайн форматында өттү. Иш-чарага орто мектептердин мугалимдери, ата-энелер, Орусия, Индия жана кошуна Өзбекстандан бүтүрүүчүлөр катышты. 8 июнь 2020 жыл Ошмунун ректору Кудайберди Кожобеков Франциянын Кыргызстандагы элчиси Микаэл Ру менен жолукту. Сүйлөшүүнүн жүрүшүндө кыргыз-француз жогорку окуу жайларынын ар тараптуу кызматташуусу тууралуу сөз болду. 6 июль 2020 жыл Ош мамлекеттик университетинде электрондук документ айлантуу системасы ишке кирди. Алдыда окуу жайдын ички структуралык бөлүмдөрү арасындагы кагаз жүгүртүүнү толук санариптештирүү, түндүк тутум аркылуу мамлекеттик мекемелер менен автоматташтырылган түрдө маалымат алмашуу үчүн жумуштар аткарылып жатат. 11 июль 2020 жыл Ошмунун демилгелүү жамааты медицина кызматкерлерине түшкү ысык тамак уюштура баштады. 13 июль 2020 жыл Ошмунун ректору Кудайберди Кожобеков Ош шаарынын 16 жаштагы тургуну Максат Садыковду өз камкордугуна алды. Ректор эне бала 20 жылдан бери жашаган вагонго барып, билим алууга умтулган Максат менен сүйлөштү. Максат учурда Ошмунун финансылык юридикалык колледжинде билим алып жатат. 13 июль 2020 жыл Ошмунун жамааты каражат топтоп 24 саат үзгүлтүксүз иштөөчү 7 даана кычкылтек концентраторун Ош шаардык ооруканасына тапшырды. 20 июль 2020 жыл Кыргызстан жана Орусиянын Эри Шаркак жылынын алкагында
Ош мамлекеттик университетинин ректору Кудайберди Кожобеков жана Урал мамлекеттик медициналык университетинин ректору Ольга Кофтон биргелешкен билим берүү программаларын ишке ашыруу жөнүндө келишимге онлайн шартында кол коюшту. 27 июль 2020 жыл Ош мамлекеттик университетинде 350ден ашуун медицина кызматкерлердин резервдик тобу түзүлдү. Резервдик топко Ош мунун медицина багытында эмгектенген окутуучулары, ординаторлору жана ыктыярчы студенттер кошулган. 18 август 2020 жыл ректор Кудайберди Кожобековдун демилгеси менен Ош муунун маркетинг, коммуникация жана коомчулук менен байланыш борборунун окуу лабораториясы ачылды. Борборго Үмүт телестудиясы, Нур дидактика гезиттери, Ош суу чекит KG сайты, басма сөз кызматы, маркетинг кызматы кирди. 9 сентябрь 2020 жыл Ош мамлекеттик университетинин алдындагы индустриалдык педагогикалык коллежинин жаңы окуу имараты пайдаланууга берилди. Ош муунун эмгек жамаатынын жана студенттеринин билим берүүгө заманбап санарип технологияларды киргизүү боюнча тажрыйбасы өлкөнүн башка билим берүү мекемелери үчүн үлгү боло алды. 11 сентябрь 2020 жыл Ош муунун атуулдук стипендиясы бул жылы 10 студентке берилди. Ай сайын $100, бир жылда жалпы суммасы $1200 түзгөн атуулдук стипендия 10 студенттин ар бирине $1200 берилди. 17 сентябрь 2020 жыл Ош мууда санарип университет конференциясы өттү. Анда пандемия шартында билим берүүнү уюштуруу багытында жасалып жаткан иш-аракеттер, санарип университетти калыптандыруудагы алдыңкы тажрыйбалар көрсөтүлдү. 30 сентябрь 2020 жыл аккредитациялоо жана рейтинг боюнча көз карандысыз агенттиги өткөргөн Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларынын суроо талап рейтинги 2020 программасынын жыйынтыгы боюнча Ош муу программалык рейтингде 1-орунду ээлегендиги үчүн 36 сертификат ыйгарылды. Генералдык рейтингде Ош муу 1-орунду ээледи. 2020 жылдын 11-19 май күндөрү Эднет аккредитациялык агенттигинин Ош муунун 9 бакалавриат, 7 магистратура, 6 специалитет билим берүү программалары аккредитациядан өттү. 2020 жылдын 29-30 май күндөрү билим берүү программаларын жана уюмдарын аккредитациялоо агенттиги тарабынан 4 орто кесиптик жана 2 бакалавриат билим берүү программалары аккредитациядан өттү. Казакстандын көз карандысыз аккредитация жана рейтинг агенттиги тарабынан 2020 жылдын 19-20 октябрь күндөрү 5 бакалавриат, 5 магистратурадагы билим берүү программалары аккредитациядан өттү. Жалпысынан 2020 жылы Ош муунун 16 бакалавриат, 12 магистратура, 6 специалитет, 4 орто кесиптик программалары көз карандысыз аккредитациядан өттү. 5 октябрь 2020 жыл Орусиянын туңгуч президенти Элсин атындагы Урал федералдык университети, Урал мамлекеттик медициналык университети, Урал мамлекеттик юридикалык университети 1314 дана окуу куралын жана методикалык колдонмолорду Ош мамлекеттик университетинин илимий китепканасына өткөрүп беришти. 24 октябрь 2020 жыл Ош мамлекеттик университетине Искак Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинен, Талас мамлекеттик университетинен, Кыргыз мамлекеттик Тоокен университетинен өкүлдөр келишип, Ош муунун маалыматтык коммуникациялык инфраструктурасы, дата борбору, IT академиясы, бирдиктүү терезе, онлайн кабыл алуу, автоматташтырылган маалымат системасы, электрондук китепкана, онлайн режиминде окутуу платформалары, финансылык ишмердүүлүктөгү санариптештирүү, электрондук документ айлантуу долбоорун жеринде көрүшүп үйрөнүштү. 3-4 ноябрь 2020 жыл Ош мамлекеттик университетинин факультеттер аралык профессордук окутуучулук курамдын ортосунда кечи футбол боюнча ректордун кубогу өттү. Белдешке 18 команда катышты. 7 ноябрь 2020 жыл Ош муунун ректору Кудайберди Кожобековдун демилгеси менен 7 ноябрь журналисттердин кесиптик майрамы, маалымат жана басма сөз күнүнө карата Ош шаарындагы жалпыга маалымдоо каражаттары арасында эркектер ортосунда кечи футбол жана кыз келиндер арасында эстафеталык оюндар мелдеш өттү. 10 ноябрь 2020 жыл Ош муу илимий иштердин аткарылышы жана жетишкендиги боюнча жогорку окуу жайларынын арасында 1-орунду ээледи. Сыйлык 10 ноябрь бүткүл дүйнөлүк илим күнүнө карата тапшырылды. 20 ноябрь 2020 жыл 2020 жылдын октябрь айынан тарта бир ставкада эмгектенген окутуучуларга 2500 сом, улук окутуучуларга 3000 сом, илимдин кандидаты, доценттерге 4450 сом, илимдин доктору, профессорлорго 6000 сом айлык маянасына кошулду. Буга чейин бир ставкада эмгектенген илимдин доктору, профессорлор 44140 сом айлык акы алышса, 2020 жылдын октябрынан тарта 49890 сом айлык акы алууда.
Илимдин кандидаты доцент 36.420 сом эмгек акы алып келсе, эми 40.970 сом айлык акы алууда. Ал эми улук окутуучулар 29.400 сом, окутуучулар 24.750 сом эмгек акы алууда. Ошондой эле административдик башкаруу персоналдарына, китепкана, административдик чарба персоналдарына да 500 сомдон 1900 сомго чейин айлык акысына үстөк кошулду. Ректор Кудайберди Кожобеков окутуучуларга мүмкүн болгон бардык шартты түзүп, ошого жараша жоопкерчиликти күчөтүү аракети көрүлүп жаткандыгын белгиледи. 23 ноябрь 2020 жыл Ошмууда илим күнүнө арналган салтанаттуу иш-чара өттү. Ректор Кудайберди Кожобеков бул жылы эл аралык деңгээлде таанылган илимий журналдарга жарык көргөн макалалардын авторлорунун ар бирине 10 000 сомдон акчалай сыйлык тапшырды. Ошондой эле 2019-2020 окуу жылында жарык көргөн эмгектери үчүн өткөрүлгөн мыкты монография 2020, мыкты окуу курал 2020, мыкты окуу усулдук колдонмо 2020 конкурстарынын жеңүүчүлөрүнүн ар бирине 5 000 сомдон акчалай сыйлык берилди. Докторлук иш коргогондар үчүн университет тарабынан 100 000 сом, кандидаттык иш жактагандар үчүн 50 000 сомдон сыйлык берилип келет. Ошмонун ректору Кудайберди Кожобеков баштаган делегация Түркиянын Анкара шаарындагы Түркия Диянет фондунун башчысы Ихсан Ачык менен жолугушту. Анда Ошмо менен Түркия Диянет фондунун ортосундагы кызматташуу талкууланды. Жолугушууда билим берүүнүн сапатын жогорулатуу, жайкы эс алуу мезгилинде кошумча курстарды уюштуруу, окуу китептерин даярдоо, теология факультетинин материалдык техникалык базасын чыңдоо тууралуу сүйлөшүүлөр болду. Ошол эле күнү ректор Кудайберди Кожобеков Түркиянын диний башкармалыгынын башчысынын орун басары доктор Селим Аргун менен жолугушуп, билим берүү боюнча алдыдагы пландар жана долбоорлор жөнүндө сүйлөштү. Анда Ошмунун базасындагы Ыйман гимназиясынын жаңы имаратынын курулушу тууралуу сөз болду. 10 декабрь 2020 жыл ректор Кудайберди Кожобеков Анкара Йылдырым Биязит университетинин ректору Ибрахим Айдынлы менен жолугушуп, эки университеттин ортосундагы билим берүү боюнча кызматташуу максатында протоколго кол койду. Ибрахим Айдынлы Ошмунун базасында Анкара Йылдырым университетинин филиалын жана илимий изилдөө борборун ачуу сунушун айтты. Ошол эле күнү ректор Кудайберди Кожобеков баштаган делегация Анкара университетинин теология факультетинде болду.